Ушул жерге баламны өзү басып келген азыр өлүгүн колуна берип атат менимче. 11:30 мага угусту. Балаңды сактай албай калдык. Кыйналып өлгөн баламды кайра союшат экен. Эми ал баламдан эмне күнөө? Мына системди кантип алып барып сойдуртам? Айтсаңыз. Мен баламды кантип сойдуртам? Өлүмүн күтүп жүрдүм, эч кимге айта албай. Муркко кантип сойдуртам? Мен балам реанимацияда же болбосо тигил жакта тяжелый болуп жаткан эмеспиз, тяжелый болуп барган эмеспиз. Балам ушул мендей эле, сиздей эле кадимкидей эле элдин баласындай 12 мүчөсү түгөл жапжашнакай эле бала болчу балам. Врач мындай баргандан баштап эле бизге мындай өтө халатный отношение кылган да. Системаларын паралич кылат деп дүйнөлүк медицина жазып атат. Бунучу баланын өмүрү менен күрөшөйлү деди. Бирок тилекке каршы баламдын өмүрү менен 1000 ирет күрөшкөндө дагы бардык нерсе кеч болуп калды да. Ойноп жүргөн баламды ооруканага жетелеп кирип, өлүгүн ороп кайра чыгардым деген Токтомуш мырзанын видеосун социалдык тармактардан көпчүлүгүңүздөр эле көрсөңүздөр керек. Дал ушул окуя кандай болгонун алдыңкы мүнөттөрдө кененирээк көрүп аласыздар. Саламатсызбы Токтомуш мырза? Ошо кечээ жакында эле социалдык тармактарга өзүңүздүн уулуңуздан айрылып калганыңызды жазып, дарыгерлердин шабакылыгына нааразычылыгыңызды билдирип видео билдирип калтырдыңыз эле. Ушул окуя боюнча айта кетсеңиз, мындан 2 жыл мурун уулуңуздан аккан оорусун тапкан экенсиз, андан бери дарыланып да жүргөн экен. Ушул балам рак крови, ошо аккан оорусу менен ооручу да. Ушул 2 жыл могу 2025 майда 2 жыл болмок. Ошо чет өлкөгө, Индияга барып, биз ошол жактан дарыланып, толук камдуу жакшы болуп келгенбиз. Ошол 1 жыл мурун Кыргызстанга келгенбиз. Анан бул жерде жалпы ошо ракты 2 жыл дарыламакта. Алтайын Индиядан дарыландык. Толук камдуу балам жакшы болуп, ушул бияка келип 1 жылдан бери бул жерден ошол үйдөн эле биз дарыланып атканбыз. 3 айда бир жолу ошол жалдагы ооруканага барып, ошол жерден венасына жана жүлүнүнө уколдордун химиясын алып турчук да. 13 декабрь күнү алганга барганбыз. Алганга барып, балам үйдө эле болчу. Балам ооруган эмес, эч нерсе болгон эмес. Рак толук камдуу уже лечение болуп калып, бүтүп калган. Багы 40 бүтүп, 41 калган да. Ошого могу быйылкы жылдын акыркы бир уколун алганга барганбыз. Ошо менен барып онкологияга, жалдагы детскийге онкологияга барып, буга чейин ушул эле врачтар менин балама 3 жолу сайган. Ошол 4-сүнө барганда ушулар барган уулумду көңүл четинде жана ошондой эле биз алып барган дарыларды мындай кылдаттык менен, жоопкерчилик менен караган эмес да. Ирсалиева Меринса Абдуманапова деген ушул дарыгер бизди кабыл алган. Анан кийин 2 этажга чыгарып эле, 2 этаждан ошол жактан наркоз алчык буга чейин алып келгенбиз. Бул жолкусунда ошол бир флакон дарысы бизде калып калып атат да. Биз эмнеден улам билип калып атабыз, бир флакону сайылбай калып калып атат. Бирок ошол тамырына сайыла турган дарыны белиндеги жүлүнүнө сайып салган деп атпайсыздар? Ооба. Анан дарынын сыртындагы жазуусун окуган эмеспи? Окуй эле сайып салган. Бул жерде бизде протокол деген бар. Индиядагы дарыгерлердин көзөмөлүндө турабыз. 2 жума сайын общий анализ крови баланы көзөмөлдөп турабыз да. Протокол деген бар. Жазылган ошол жерде бүттүгү, эмне дары, кайсыл жерине сайылыш керек, кайсынысы кандай болуш керек, кагаз бетинде да жазылган нерсе да бунучу. Ошону бул жерден дарыгер толук камдуу окуп, саярда караган эмес да. Себеп дегенде бул химический дары. Мындан ашкан күчтүү дары жок да. Эгер ал дарын эле сизге же мага кокусунан туура эмес сайып кое турган болсок өлүп калабыз. Бирок ошол нерсени булар жоопкерчилигин караган эмес. Балага бул уктатып эле, наркоз менен уктатып эле, анан кийин уктаганда жүлүнүнө берет да. Мындай тирүү адамга бергенге болбойт. Кокус ийне кичине башка жерине сайылып калса эле тыпырчылап жүрсө, бала паралич болуп калат. Ошо менен тиги баламды уктатышкан. Биз алып бардык, шаштырып эле анестезиолог токот жанагы. Наркоз берген врач кетет эле, кетип калат, болгула деп ошонтип эле шаштырып эле кирип кетти. Бизди чыккыла деп эле чыгартып берди. Баламды базага алышып эле, наркоз берип эле, ошо менен сайдыртып эле колубузга берип койду. Астыңкы этажга алып бардык, приемныйга.
стационарга, ошол жерге алып барып, анан кийин баягы бала наркостон ойгонгончо жатат да, бутун өйдө көздөй көтөрүп. Балам ойгонду, жаттык. Анан ошо менен тиги врач мындай баргандан баштап эле бизге мындай өтө халатный отношение кылган да. Айтсаңыз, балаңыз ошол ийнени алгандан кийин акыбалы кандай болду? Бул ошол процедураны алгандан кийин эле үйгө алып келдик. Биз больницага жаткан жокпуз. Үйгө эле келмекпиз, келдик. Балам уктады, бир аз чай ичти. Анан кийин эле балам эми 4 жаштагы наристе да сүйлөп калган. Башымды эле ыйлап баштады. Башым ооруп атат деп эле кузуп баштады. Температурасы 38-39га чыгып кетти. Ошол учурда эле. Ошо менен эми баягы бала биз ойлодук, буга чейин алып жүргөнбүз, эми химия оор да. Көтөрүш кыйын бул нерсеничи. Чырылдап эле ыйлап баштады. Ошол сайган врачына кайра чалдык. Балабыз жакшы болбой жатат. Неге мындай болуп атат? Буга чейин мындай болчу эмес. Биз муну биринчи же акыркы жолу алып аткан жокпуз деп. Ошентсек, ошо менен тиги врач айтты, кайра больницага алып келгиле деп. Кечинде ошол 13-декабрь күнү эле кечки саат кайра 9-тарда, 10-дордо баламды машинама салып мен реанимат эмеге алып бардым, онкологияга. Айтбүбү Абдуманапова деген ошол жерде заведующий врач бизди кабыл алды. Кабыл алып балама баягы эмелерди, дары-дармектерин берип баштады. Анан биз айттык, тиги врачка да, буга да айттык. Бизде могу ампула калып калыптыр. Бул жүлүнгө сайыш керек эле, балама жүлүнгө сайылды. Тура эмес укол сайып коюпсуңар десек, булар ошо менен реакция кылбай жүрө берди. Google'га кирип, чукуп анализдеп, изилдеп баштадым. Дүйнөлүк медицина бул жерде жазып атат да. Винкристен эгер башка жерге сайылып кала турган болсо, мына центральный нервный системаларын паралич кылат деп дүйнөлүк медицина жазып атат. Бунучу балам экинчи күнү паралич болду. Экинчи күнү баягы базып сүйлөп жаткан балам база албай калды. Нервный клеткалары уже балам башынын нерв өйдө көздөй эле монтип эле чалкалап эле бир жагына кыйшыйып жатып калды. Балам олтура албай калды, база албай калды. Уже нервный клеткалары өлтүрүп, балам самостоятельный сий албай калды. Почкалары иштей албай калды. Нервный системалары ушул бүттүк нерсе адамдык ушул жүлүндө болот да. Уже күйүп булар отказ берип баштады. Балам анан искусственный шланга сайып тийгизип аттык. 3-күнү ичим деп эле уже чырылдап баштады. Ичим дейт, башым дейт. Баргандан баштап температурасы 38-39тан түшпөй койду. Түркүн нерсени венасына сайыптык температурасын түшүргөнгө. Именно сактаса кандай болот? Мынакей могул жерде да жазылган. Кандай учурда сактап калса болот эле, ошол учурда сайганда эле, эгер врач буну билгенде, ошол учурда кайра мисалы ушул жүлүндү тазалап кете турган же жууп кете турган капельница сайыш керек экен. Ушул жерде дүйнөлүк медицинада жазып атат. Мынакей Google'дан бүттүгүнө мен сураштырдым. Ушундай ошибкасын признавать этип, ушундай нерсе кылыш керек экен да. 5 күн өткөрүшкөн да булар. 5 күн өткөргөн. 5 күн балам эч нерсе болгон эмес. Мен 3-күнү билдим уже кеч болуп калганын. Жашнакай балам уже ар бир органы отказ берип, күйүп жоготуп аттык баламды. Адан эч нерсе жардам бере албай калып аттык. Мен 3 күндөн кийин уже билип баламдын өлүмүн мен күтүп жүрдүм. Келинчегиме, бир туугандарыма айта албадым, балабыз уже жоготтук, кеч болуп калды деп. Буну Индияда врачтар мага айтты. Ушул боюнча эле этапность кетти. Ушуну мен врачтарга да көргөздүм, айттым. Булар моюндабай коюшту. Биринчи, экинчи күнү колунан, бутунан анализ алып атканда чырылдап ийилип аткан. Уже 5-күнү баламда реакция болбой калды. Себеп дегенде сезбей органдарым баары күйүп иштебей калды да. Мээси менен эле жүрөгү калды окшойт баламдыңчы. Ошо менен эмеге түштү реанимацияга. Реанимациянын алдынан уже галлюцинация башталды. Балам өзүнүн оозун өзү чиштеп баштады. Көзүнө ар нерсе көрүнүп баштады. Бир нерселерди эле сүйлөнүп баштады балам. Анан ошенткенен кийин уже дыханиясын алып баштады. Дыханиядан кармап баштады. Ошо менен балам галлюцинациясы күлчайт этилди да. Ошо менен кечки саат 5-6-ларда реанимацияга котордук. Колу бутун таңып ошо жерге жаткызып койду да, бир нерсе кылып койбосун деп. Эртеси күнү 19-декабрда саат 11:30 мага угузду. Балаңды сактай албай калдык.
эсептейт. Эгер бул врач менен сен эсептешем же жоопкерчиликке тарттыртам десең, өзүнчө комиссия түзүлөт, арыз жазасың, ишиңди кыла бер. Ошол жактан биз азыр баланын өмүрү менен күрөшөйлү деди. Бирок тилекке каршы баламдын өмүрү менен 1000 ирет күрөшкөндө дагы бардык нерсе кеч болуп калды да. 4 жаштагы 7 күн кыйналып өлгөн баламды кайра союшат экен. Эми ал баламдан эмне күнөө? 7 күн эч нерсе жаза албай койду. Эми мен наристемди кантип алып барып сойдуртам? Айтсаңыз. Мен баламды кантип сойдуртам? 7 күн кыйналып, 3 күн өлүмүн күтүп жүрдүм, эч кимге айта албай. Муркко кантип сойдуртам ушу баламды? Алдагы врачка мен ушуну доказать этем деп түштөн кийин кечке чейин башым катып отурду. Келинчегим да кош бойлуу болчу. Энеси да көтөрө албай жатат азыр, башын көтөрө албай. Жапжашнакай буту менен басып барган балам, оорубаган балам. Мен баламды күн сайын ушул жерге народныйга алып чыгып, жетелеп, ойноп, бир нерсе алып берип жүргөн эле балам. Мен балам реанимацияда же болбосо тигил жакта тяжелый болуп жаткан эмеспиз, тяжелый болуп барган эмеспиз. Балам Индиядан келген, мен бир жолу больницага биз жаткан эмеспиз. Балам ушул мендей эле, сиздей эле, кадимкидей эле элдин баласындай 12 мүчөсү түгөл жапжашнакай эле бала болчу балам. Ушул дарыгерлер ушул нерсени карабай коюп, туура эмес сайып коюп, могул жерде будан ашкан мен айтып эле келип аттым, доказательство, факты турду. Баламдын өлүмү ушул бойдон эле болуп атты баардыгычы. Ушул бойдон өлдү. Врачтар аны осознавать этпей жатат. Мындай кадам мен эмне үчүн буну чырылдап айтып атам? Эмне үчүн мындай коомго айтып атабыз? Бизде Кыргызстанда ушул дарыгерлердин жоопкерчиликтүү өзүнүн ишине, мисалы, мыйзам өтө алсыз экен да. Ошибка врачей дейт экен, ал ошибка врачей деген закон ал өзүн өзү коргойт экен. Мындайча айтканда карганын көзүн карга чукпай тургандай. Бизде Кыргызстанда мисалы жол эрежесин бузсаң айыппулга жыгыласың. Мас болуп машина айдасаң апар эмеге штраф стоянкага машинаңды токтотуп коет. Мындай бир чара бар да. А биздин дарыгерлерге тилекке каршы андай нерсе каралбаптыр. Элементарный эле операцияга да кире турган болсоң, мен өлүп калсам, ушул врач туура эмес операция кылып койсо, мен доо арызым жок деп жоопкерчилигин кылып аткан адамга эмес, өзүңө аласың да. Анан кечээден бери мага WhatsApp'ыма, телефонума, Instagram'ыма толгон токой энелер көз жашын агызып, атамдан айрылдым эле ушинтип дарыгерлер туура эмес укол сайып коюптур, туура эмес назначение коюп коюптур, баламдан айрылып калдым, министрликке бардым, арыз жаздым, минттим, тигинттим, иши бүтпөй жатат. Ушинтип олтуруп эле эч кандай тыянак, жыйынтык чыкпай калып атат да. Мен эмне үчүн муну айтып атам? Могул жерде бүттүк нерселер турат. Бул жерде мындай система ушул нерсени мындай жооптуу кылмайынча, бул дарыгерлер бизге окшогондордун балдарын, бирөөнүн ата-энесин өлтүргөн. Бүттү чекесинен ушундай кылып өлтүрө берет. Себеп дегенде бул нерсе ушундай элементарный химияны сайып атканда бул врач аны 100 жолу караш керек болчу. 100 жолу. 100 эмес 10 жолу караган эмес бул. 10 жолу эмес 2 жолу караган эмес. Эмне үчүн караган эмес? Себеп дегенде ал өзүнүн ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылган эмес. Эгер ал ошого кокус туура эмес сайыла турган болсо, Кыргызстандын мыйзамы, мондай закондор бар болсо, мен бул менен керт башым менен жооп берип калам. Эртең соттолуп кетпейин, же жумушумдан айдалып кетпейин, же болбосо камалып кетпейин деп коркмок. Же административный монча олчойгон штрафты мен өмүр бою төлөп албай калбайын деп коркмок. Себеп дегенде аларда андай жоопкерчиликтүү нерсе жок үчүн кайдыгер мамиле шалакылык кылышып атат. Буюрса адилеттүүлүк өрнөктөгөн ишеничтебиз. Сау болуңуз. Урматтуу Соком видеонун катталуучулары, мына ушундай оор сыноо эч кимдердин башыңыздарга келбесин. Кийинки эфирлерден жолугушканча сак саламат болуңуздар.